Үрек. Үркүтөмү сизни бул сөз? Жиннер турунда сүйлөштүк, үрөклөр турунда да сүйлөшүп алайык ал достор. Мына экспедициялар убактында алар турунда да бик көп сүйлөдүлөр бизге. Ким соң ол үрөк? Ышанулар боюнча үрөк ол өлген кишинин жоны. Киши өлген, кон куюлган орундарда, киши көмүлгөн жерлерде жашайт деп айталар инде ышанулар боюнча. Кишинин көзүнө да көрүнөргө мүмкүн экен. Көпчүлүк шыракта киши кыяфетинде. Бир ок кийимден болорго мүмкүн ол. Андан соң айлы тагын айталар, зират буйларында түннө билен зур гана пишен чүмелеси кыяфетинде ушундай сүрөттө да көрүнө экен. Айткенимче көпчүлүк убакыт инде киши кыяфетинде. Міне ушундай бир хал турунда азыр сизге да сүйлөп кетейин эле. Мынысын бизге Ешил Үзен району Нурлат ауылында сүйлөгөндөр иде. Шулай ук илегирээк болгон инде бул хал. Информант сүйлөө боюнча анын иптеш кызы Медине исимli болгон ол. Эниси муну сүткө жиберген. Күршелерине инде коядыр бидон билен сүт алып кайтырга. Азыр бара экен Медине. Міне коюм абый янындагы көпүрдөн аппак костюмнан бир ир киши килип чыкмасынбы мунун кошусуна? Мединекей бүтүн бидондорун тошлап жүгүргөн үйүнө. Экинчи күнү сиңлиси билен инде булар күндүзүрөөк яктыраак убакытта бидондорун алып кайтып кеткендер. Мына бул көпүр түбүндө койшандыр бир мында киши өлген болгон, киши өтүргөн болгондар мында. Сенекчилер фитнеси убакытында сенек билен кодап өтүргөн болгондар аны. Мына шунун үрөгү чыга экен бит инде азыр. Гел шушулай ок кийимден болуп, шөүлө болуп кана чыга экен инде ол. Сиздин кошуга да чыкканы жокму? Ок костюмлы ирот.